УКМК жетекчиси Ташиев Баткендеги окуя боюнча маалымат берди. Чек арада жараат алган 11 адамдын абалы орточо оор экени айтылды. Депутаттар Баткендеги кырдаалга байланыштуу бардык аракеттерди көрөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасында учурда абал туруктуу экенин айтты. Эске салсак, Ташиев учурда Баткен облусунда. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, УКМК төрагасы кыргыз-тажик чек арасындагы абал президенттин көзөмөлүндө экенин белгилеген. Бүгүн саат 11:00 тажик тарап менен жолугушуу болот. Анда чек ара маселеси чечилет. Бул окуя түнү менен президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө болду. Азыркыга чейин ал биз менен түз байланыш. Кечеги чек ара окуясынан аскер кызматкерлери жана карапайым эл арасында жоготуулар болгон эмес. 11 аскер кызматкери жабыркаган, алар учурда ооруканада. Эвакуацияланган элди өзгөчө кырдаалдар министрлиги бардык нерсе менен камсыздады, деген Ташиев. Ал кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырды иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлгөндүгүн кошумчалады. Азыр президенттин тапшырмасы менен комиссия түзүлдү. Алар чек арада болгон окуянын баарын териштирип чыгат. Учурда чек арада кырдаал салыштырмалуу турукташты. Бардык күч түзүмдөрү, аскер техникалары боюнча маселе саат 11:00 болчу сүйлөшүүлөрдөн кийин чечилет. Абал турукташты деп ойлойм, деди Ташиев. Булак Спутник KG. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 28 январь таңкы саат 7:00 карата берген маалыматы боюнча Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги куралдуу кагылышта ар кандай жараат алган 11 киши облустук ооруканага жаткырылды. Маалыматта алардын абалы орточо оор экени айтылды. Азаттыктын кабарчысы буга чейин алардын баары аскер кызматкерлери экенин билдирген. 7 оорукананын травматология бөлүмүндө, 3 хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ал эми тажиктер жактан 17 адам жараат алганы бейресмий кабарланууда. Булак Азаттык KG. Жогорку кеңеш Баткенде болуп жаткан окуяларга тынчсыздануу менен тыкыр көз салууда. Бул тууралуу парламенттин басма сөз катчысы Индира Куралбекова билдирди. Чек арада түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эл өкүлдөрү жергиликтүү тургундардын коопсуздугун, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрөт. Өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, мамлекетибиздин стабилдүүлүгү жана тынчтыгы бардыгынан бийик турат. Бул оор күндөрү кастыктан, чагымчылдыктан абайлайлы. Жерибизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун, дешет басма сөз кызматынан. Булак Супер KG.